таң кылдап атам го, монтип алып барып атам го. Азыркы конок келерде мен бир аз титирейишим болуп атам. Неге? Билбейм, бир аз буттарым мондай болуп эле титиреп. Несинен улам? Билбейм, бул эгерде атынан уламбы? Бул жерде может мен аз дагы бирдекени талп эткиз туура эмес айтып атсам, экинчи вообще музыканалга келбей каламбы деп атам. Эми бул сиздин негизги характериңиз, сиз юмордун адамысыз, бирок билесиңби азыр ким келет? Билесиңби? Ким? Сен ырчы, биздин чыгармачылык ырчы деп, аз муну эмне деп тамашалашты да билбейсиң эмичи? Эми тааныштырып берели, анан тамаша балким өз нугу менен чыктырды. Нарак-барактан капталдатабыз деме. Өзүңүздүн характер жанрдан чыкпаңыз. Тамашалап чакырайынбы же? Урматтуу кыргыз элим, сиздердин алдыңыздарда 2024-жылдын кире бериши менен куттуктап, жаңы жылга жаркырап келе жаткан жогорку кеңештин депутаты, элдин түйшүгүн көтөргөн, ар дайым чындыкты чыркырата айткан, чындык үчүн ар бир жерде күрөшүп келген биздин мыкты мырза, элдик депутат, тосуп алыңыздар, Эрулан Көкүлов. Тосуп алыңыздар. Кол чабуулар менен. Ассаламу алейкум. Жаңы жылыңыз менен кош келиңиз. Серьезный тура берели же? Сен сүйлөй болду. Кандайсыз, маанайыңыз кандай? 2023-жылды буйруса ошо мурдагыдай өзүңүз баягы жүгүрүп, элди аралап, долбоор тартуулап, анча-мынча ушу коомдун ден соолугуна зыян келген жерлерди сызып, астын чийип, көрсөтүп тартуулап эмес, креслодо отуруп, мыйзам чыгарып, ошол жактагы акыйкаттык элдин оозунан алып чыгып тартуулап жыйынтыктап атасыз. Жылдызбек мандраш болбой сүйлө. Болду. Кандай экен негизи жөнөкөй элдин адамы болуп, жогору жакка барып, ошол жакта кызмат өтөгөн 23 кандай болду сиз үчүн, кандай жыйынтыктадыңыз? 24-тө кандай сезимдер менен күтүп атасыз? 2023-жыл мен жашоомдо кандай оорчулуктар болсо ошондой эле оор жылдардын бири болду деп эсептейм. Бирок эми элимдин ушунча мага баягы ишеним арткан үчүн албетте иштей беребиз. 2023 болобу, 24 болобу, 25 болобу, 22 болобу, ошол айткандан кийин кылабыз да, колубуздан келген буюрса. Эрлан мырза мени караса, мен жерди карап калып атам. Эми колдон келишинче аракет кылалы. Тиги Эрлан мырза, куш келипсиз. Этот вопрос орусча өттүңүз. Жок, мен чындай жаман болуп атам. 2023-жылы сиздин жетишкен ийгиликтериңиз жөнүндө айтып койсоңуз, кайсы чыгармаларды дадыңыз деп коем. Кайсыл мындай ишти көтөрүп чыгып, ошол көңүлүңүзгө жагып ийгиликтүү бүттү? Мен көтөрүп аткан иштердин баары эле ийгиликтүү бүтүп атат буюрса. Бирок баягы иш болуп элим үчүн колуман келген аракеттердин баарын кылып атам, кылып келгем, кыла берем буюрса. Албетте биз сизге ишеним артабыз. Сиздин биз ар дайым көгүлтүр экран аркылуу көргөндө ушунчалык өзүңүздүн курчтугуңуз менен, өзүңүздүн мындай өжөрлүгүңүз менен көп ийгиликтерди алып келатасыз, көп көйгөйлөрдү чагылдырып атасыз. Анча-мынча коркпой айтканыңызда биз коркуп кетебиз кээдечи, Кудайым аркасы жакшы эле болсо экен деп калабыз кээде. Анан баягы жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт го, 2024-жылы бизге да жакшы жыл болсун деп, азыр Эрлан мырзанын жанына отуруп албайлыбы текка? Болду, келиңиз анда. Келиңиз. Өтүп берсеңиз. Келиңиз, отуруп алалы. Жана чыгармачылык инсандарды алысыраак отурчу деп атпадым беле тиги. Жакыныраак отуруп алып. Эми жакыныраак отуруп алыңыз анда. Анда Эрлан мырза, эми биз сизге албетте элдин суроосун бергенге аракет кылабыз. Ушул кыргыз элинде эң актуалдуу көйгөйлөр деп кайсыларды эсептейсиз? Актуалдуу көйгөйлөр көп. Эми негизинен эле эң мындай конкретно керекпи силерге актуальный? Бул пособие, мектептердеги акча чогултуу, коррупция, жумушка акчасыз албагандык, суу көп эле да, көп, абдан көп. Сиз ушул жогорку кеңешке депутат болуп баргандан мурда кайсыл тармактарда көбүрөөк кызмат кылдыңыз эле? Кайсыл тармакта? Тамак ашатында. Ошол жактында көбүрөөк жүргөнсүз. Негизи элге кылганымдан кыла элегим көп деп ойлойсузбу? Эмнелерди дагы кыла элексиз сиздин оюңуз боюнча? Албетте, кыла элек нерселер эми толтурады.
Мен каяктан неметем информация алып, ошол информацияны иштеген бул элим эле албетте. Instagram, WhatsApp аркылуу байланышка чыгат. Үнүңүз жетпей калып мындай айланаңыздагы ошол өзүңүздүн эле кесиптештериңиз колдобой коюп, же сиз алдыга сунуп аткан долбоор бир ишке ашпай калганда күйүп ичиңизден зарлап кеткен учурлар болобу? Эмне кыласыз ошондой учурда? Албетте болот. Ичип кетпейсизби? Негизинен Жагым көптөр кызыгат болуп ичип кетет. Негизинен ичкендин бир жерин айтып кетем, бир проблемасын айтып кетем. Мен көңүлүм түшкөндө же болбосо бир нерсе колуман келбей атканда мен кайра иш менен аракет кылганга аракет кылам да. Анткени эгер сен ичип кетип кайра эртеси күн келсең эле ошол көйгөй турган болот да. Эгер сен эмгек кыла берсең, ал көйгөйдүн чечилиши жеңилирээк болот да. Эми келчи, койчу саясат каяктагы проблема. Андан көрө Эрлан мырзада мындай, сиздин эсте калган жаңы жылыңыз кайф менен бир аябай бир приключениялар менен бир эсте калган жаңы жыл айтып бересизби? Мен андай адамдарга кирбейм окшойт, жаңы жылдын баарын Болупту тосошпойсузбу? Ушул күнгө чейинки жаңы жылды ата-эне менен тозгом. Тиги жылы баягы белек кылып башка өлкөгө барып тосуп келгем жаңы жылдычы. Ошол башка өлкөгө барып тосуп келгенден кийин экинчи башка өлкөдө жаңы жылды тозбойм деп, азыр кайра бул жылы кайра үй бүлөм менен аны баягы практика жүзүндө көрдүк. Экинчи башка өлкөдө же болсо ушул үйүмдө эмес, ата-энем менен эмес, туугандарым менен эмес, жакындарым менен эмес, мен жаңы жылды башка тозбойм деп чечтим. Мындай көрүш керек болчу да негизи. Негизи жаңы жылды үй бүлөлүк байрам деп эсептейсизби же? Албетте. Мен өзүм мындай жаңы жылга көп деле маани бербейм, бирок үй бүлөнү чогултканга жакшы бир поводдордун бири деп эсептейм да. Өзүңүзгө өзүңүз жыл жыйынтыкталып атканда отчет бересиз? Жок, бербейм. Жаңы 24кө кандай күнүгө отчет берем. Күнүгөбү? Канча план менен кирип баратасыз 24кө? Чоңдорун эле айталы, майдаларыбыз. Эми мен пландарды да мындай көп айта берген адамдарга кирбейм, анткени мен кылып аткан нерсе иш аракет, мен кылып аткан иш аракет жыйынтыгы чыгыш керек да. Жыйынтыгы чыкпаган нерсени мен мындай көңүлгө албайм, анткени жөн эле убакыт короткум келбейт, ачыгын айтып кетейин. Ошол себептен бүт пландар, бүт мен эртеңки күндө кое турган пландарым баары бүгүнкү күндөн эле зависит этет да. Албетте бизден эмне деп айтат эле, ушу жаңы жылда биринчиден сиздерди Кудай колдосун. Жаратканым жалгасын. Ар бир койгон максатыңыздарга Аллахтын мээрими төгүлүп, жакшы жакка чечилип, кыргыз эли үчүн жакшы кызматтарды кылып жүрө бериңиз. Азыр болсо сизден бир куплет ыр болсун. Айтканыңыз келсин. Бир жакшы биздин тиги жакта музыкантыбыз бар. Нурлан Талайбеков деген. Любой музыканы чертип берет. Профессионалдуу музыкант. Эми албетте бул жашоодо бир куплет ыр сонмош керек э? Бул жылы негизи мени алып баруучулар абдан көп ырдатып атасыңар. Келсем бир мен билесиз, кыргыз эстрадасында аябай чоң ордун бар ырчымын. Мен поддержка кылам. Келиңиз. Келанда мен жакшы көргөн ырлардын бири го дейм. Анда коштосуз эле бир куплет ырдап. Жок, коштоо болот сөзсүз. Кайсы нотадан? Кой туруп алалы. Туруп алалы. Келиңиз туруп кол чабуулар болсун, урматтуу элим. Сиздер үчүн жөнөкөй инсан эмес. Жаңы жылга тиешелүү ырлардан эмес. Мен баягыда дагы бир ушундай музыкалык каналга барып гимн ырдап баарын тургузуп койдум эле, бүгүн айтып эле коеюн. Жок, гимнден башка барбы? Репертуарыңызда. Саройдун гана салкын айтосунан сагызган ганаң учат эзосунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум Азаматсыз кол чабуулар болсун. Эгерде Эрлан мырза парламентке бар депутат болгондо точно кыргыз эстрадасынын жылдыздарынын эркектеринин көптөрү кыйын болуп калмак экен жашооңор. Негизинен көп жерде ырдабайм, бирок кыргыз элим үчүн албетте ырдап бериш керек болсо ырдап берем. Албетте сиздер мына кандай сонун караңыздарчы. Жөнөкөй жигит, бул жөнөкөйлүк бийиктиктин белгиси деп коет. Элден чыкканына көрүнүп турат. Жана кесиптеш Жако Бэби эмне кыласыз? Кайра дагы жок. Албетте Жако Бэби деп коет муну. Жако Бэбини эртең кечинде өзүңүздүн Instagram баракчаңыздан ойнотуп
сизге аманат ойнотобу аманат кылып берет экенбиз. Албетте ушул немени бир өзүңүздүн подписчигиңизге белекке берип койсоңуз биздин атыбыздан сизге аманат. Эгер убакыт болуп калса, Болбосо мени чакырсаңыз мен ойнотуп берем ошондо. кабыл алдым. Мында эски жаңы жылга чейин убакыт берели, өтө баягы узартпай, Болду, рахмат сизге. Рахмат. Чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге өтө чоң ыраазычылык. Бар болуңуз, зоболоңуз бийиктей берсин. Көрүшкөнчө сак саламатта барыңыз. Элдин уулу Эрулан. Дедиңизби? Эмне деп комментарий бересиң эми? Комментарийди берип көнүп калган кишилер. Бере албайсың, бере албайсың. Берип көнүп калган кишилер. Просто дух не позволяет, туурабы? Мен берем нормально эле берем. Бер анда. Азыр деген мен ойлогом, Жомарт Кеңештин депутаты болуп өзүнчө катат болуш керек депчи. Бирок сон болуп отурду, жибектей эле созулуп отурду. Жибектей созулган кыздарды айтат. Мындай нормально, эркектер жашынакай эле отурду. Ырдаганычы? Ырдаган эгердечи, ушул Эрулан мырза ырдап чыга турган болсо, могу жана Данияр Нурмат насип бүт ыйламак экен. Ошо аябай бул ырдап чыгып хит болмок экен, тойлорду алмак экен.